Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн мен сиздер менен истигфар айтуу жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Эгерде пенде жасаган күнөөсү үчүн жаратуучусунун астында өкүнүп, андан кечирим сураган болсо, пендеси жараткан Аллахтан кечирим үстүндө гана табат. Пенде Аллах Тааладан бир гана күнөө жасаган учурда эмес, ар бир демге кечирим суроосу дагы ибадат болуп саналат. Истигфар айтуу үчүн пенде сөзсүз күнөө жасоосу дагы зарыл эмес. Жада калса сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрү кечирилген болсо дагы минтип айтчу. Аузубиллахиминашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Валлахи, жаратканга ант ичемин. Астагфираллаху ва атубу илайхи фил яумил аксара мин 70 маррат. Мен Аллахка күнөөгө 70 ирет гана, андан да көбүрөөк истигфар айтып тообо кыламын деген. Бул хадисти имам Бухари бизге риваят кылган. Урматтуу бир тууган, сиз дагы ишениңиз. Истигфар бул биз күнөө кылып жаап алган эшиктерди ачылышына себеп болгон улуу ибадат болуп саналат. Урматтуу момун мусулмандар, истигфарды көбүрөөк айтыңыздар. Иншалла Аллахым билип билбей кылган күнөөңүздөрдү кечирет. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.